элек биздин лидерлер мен эң башында лидер деп аталганын себеби ошол мектепте канчалаган кыздар окуп атат, бирок ошолордун арасынан тандалып берип жатканыңардын өзү эле лидерлик. Анан акысыз нерселердин дагы төлөй турган акысы бар. Ошол ал акысыз нерсенин кандай акысы десек, ушул жерде келип жаткан, алып аткан билимиңер, маалыматыңар жана жаңылыгыңар бул акысыз. Бирок бунун акысы жоопкерчиликтүү болуп, бунун акысын төлөп өзүңөр үчүн мектепте ошол ишти жайылтышыңыздар керексиздер деп билем. Анткени эгерде биз азыр ушул жерден билимди алып, ошол боюнча кайра мектебибизде жайылтпай калып кала турган болсок, ушул бир окуучу гана билимди алып калып калышы мүмкүн. Ал мектебиңердеги канчалаган кыздар ошол силердин акысыз алган билимиңердин алыш керек болгон, силерден алыш керек болгон акысын ала албай калат да. Анан демек бул жердеги алып жаткан маалыматыңар сөзсүз түрдө мектебиңерде иштесин, мектебиңерде жайылтылсын демекчимин. Андан сырткары бул кыздардын эң негизгиси жашоодогу жоопкерчилиги, лидерлиги же болбосо арабызда кыздар бар, мисалы үчүн биздин илгертеден бери эле ата-энебиз жашоого тарбиялайбыз деген менен кандайдыр бир баш ийилген, макулукка даярдалып келген. Бул үчүн биз албетте ата-энелерибизди күнөөлөй албайбыз, анткени ошол кездеги заман, коом ошону талап кылган. Бирок биздин бүгүнкү коомубузда биз баш көтөргөн, өзүнүн укугун коргой билген, кайсыл жерде өзүн кандай алышты билген кыздарды, энелерди, аял затын тарбиялашыбыз керекпиз. Анан ошого эң биринчи сиздердин салымыңыздар ушул жерде турган эжеңдердики жана окуучу кыздардыкы деп билмекмин. Анан ушул нерсени азыр эле айтылып кетти. Изденип алып келип берип жаткан Салиев мектебинин мугалими Самара эже, сизге чоң рахмат. Ушул жерде отурган 30 мектептин мугалиминдей эле мектептин ичинде эң мыкты иштеп, бирок андан сыртка чыкпай отура берсеңиз болот болчу. Анан антей жок, мен мындан сырткары да кандай ийгилик алып берсем болот, окуучулар менен кантип изденсем болот деген чыгармачылык ишин изденип, анан ушул нерсени өзүнүн мектебине биринчи алып келип, ал жерден окуучулары бул федерациясы тарабынан атайын конкурстар өткөрүлүп турат экен, ошол жерге барып конкурстарына катышып, анан ошол жерден ийгиликке жетишип, анан ал нерсеге биздин эле Салиев мектебинин окуучулары ийгиликке жетишип, ушинтип жеңишке жете бербейли дерек, 30 мектепке жайылсам кандай болот, ушуну колдоо бере аласыздарбы деп биринчи Самара эжеден бизге чалуулар болуп, ошол нерсени ушул нерсе уюшулуп атат. Бул үчүн Самара эжеге рахмат. Анан ушул нерсени алып келип, ооба колдоо берелик деп Бишкектен бери келип жаткан Улуттук Кыздар Федерациясынын башчысы, сизге дагы чоң рахмат. Анан бул нерсе дагы бир жолу айтам, ушул жерде калып калбасын, мындан ары бул ишти улантыңыздар. Балким сиздердин араңыздарда да мектептин ичинде эң мыкты иштеп жаткан кыздар совети менен иштеп жаткан мугалим бар болушу мүмкүн. Ошондой эле бар болсо, мындай өзүмөр эле иштей бербей, мен ушул нерсени, методикамды жайылткым келет, менде ушундай мыктылык бар, менде ушундай лидер окуучу бар, менде ушундай талант окуучуну көрсөткүм келет деп демек район менен Ток райондук билим берүү бөлүмү менен кызматташсаңыздар болот. Бул дагы силерге кандайдыр бир деңгээлде стимул деп эсептейм.